Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler, Misir Keçi kanalının katılımcıları. 1 август 2022 жыл Ош обласы Өзгөн районуна караштуу Алга айылына келдик. Бул жерде ак тилектен жакшы жаңы тайлар келип калыптыр. Ошол тайлардан өспүрүмдөрдөн сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Ак тилек кандай, денсаулыктар жакшыбы? Өзгөчө түстөгү аттарды алып келип калыпсың. Эми булардын айтайлычы. Мен көргөндө эле ушул данчак экен деп ойлогомун. Мунун ака айгыры данчак да. Демек атасы данчак, э? Энесичи? Карабайыр. Энеси Карабайыр, кыргыз жылкылардан. Демек аргындаштырылып чыгарылган экен да. Бул түү кайсыл жактан келди? Бул түү ака Жаллабаттын тайы. Жаллабат тараптан келген. Азыркы убакта жашы канчада экен? Жашы ака бул 2,5 жаш. 2,5 жашар. Демек келерге бышты болот экен да, 3 жашар болот, э? Жакшы. Өзүңө эмнеси эле жакты бунун? Бунун өтө курч мүнөз тай экен да. Мүнөзү жакшы экен, э? Курч. Жам өтө толуп. Үстү да толуп турат. Жанар. Мындай бир өзүң көзүң жетти да бир нерсесине, э? Басыштары жакшы экен жаныбар. Сындары дагы келишкен. Бою канча чыгып калат? Бой ака 1,55. 1,55. Өтө сон. 1,55 бирок өтө тез ылдам. Жакшы. Эми басыштарынан көрөлчү, бир-эки ары бери бастырып көр. Артка чат аяктардан көрсөңүздөр болот. Чынында курчтугу жакшы курч тайлардын бири экен. Мындай бир жакындан көрүп коелучу, жакындан кабак баштарынан көрсөтөлү. Жанагында как баш деп калчу эле, мына ошолордон бири. Ушул өспүрүмдөн көрүп турабыз. Көкүрөктөрү дагы жайында экен жаныбар. Така боло эле экен, э? Така боло эле экен. Негизи мындай жооштугу жоош элеби? Жоош ака. Карабага жоош, ама ингенден өзгөрөт. Ингенде өзгөрөт, э? Жаныбар. Үстүнөн көрүп койсоңуздар да болот. Чат аяк бирок өтө кенен экен. Эми бул өспүрүмдү жакшы тарбия кылып, улакка дайындаса болчу да, э? Өтө сонун ака. Мындай торпогулак керек. Көрүнүшүндө бир жүрөктүү аттардай болуп көрүнүп турат. Өзү да курсактуу экен. Бул эми курсак бойго кетет болуш керек дагы. Өсө турган болсо, өтө бир сындуу жакшы аттардан болуп чыгат деген ишеничтебиз. Сиздерге көрсөтүп турабыз. Эми бир чаап көрсөк кандай болот экен муну? Болобу? Чаап бир көрөлү анда, чуркаганынан көрүп коелу бир. Биздин алыста көрүүчүлөрүбүз көрсүн. Жакшылап бир чаап койсоң. Кой берер. Ой, куюндай эле кетет экен го жаныбар. Токтогонун көрдүңүздөр. Жакшы. Жакшы, өтө сон, чуркагандарында сөз жок. Жакшы, чуркагандары өтө сон экен, мына куюндай эле кетти го. Ордунан мына көрүп атасыздар, оңго, солго жакшы бирдей айланып жатат. Кыймылдагандары да өтө тез экен. Эми буну ушул улакка жакшы дайырдап, жакшы тарбия берген болсо, булаттан өтө бир жакшы ийгиликтерди күтсө болчудай. Өзү да мындай жайдары жүрөт экен да. Жакшы. Өтө сон. Эми бул өспүрүмдүн баасын угуп көрөлүчү, баасын канча деп турасың Ак тилек? Буну өтө жакын коём. 50ге жака турган да. Долларга 2,5 миң дебиз. Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр болот. Жакшы аларман келген болсо, 5-5ке дайыр болот. 5-5ке дагы, э? Тездиги тез экен. Сонун да. Урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуздар, айтылыш баасы $2,5 миң коюлду.
жакан болсо чалып байланышып, же болбосо өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот. Өтө мыкты тайлардын бири экен десек дагы жаңылышпайбыз. Дагы бир тайды көрсөтөбүзбү? Дагы бирөөнү көрсөтөбүзбү? Жакшы. Бул ушундай, Томпа деген кайман аты менен экинчи өспүрүмүбүз чыгат. Андыктан биз менен чогуу туруңуздар. Биринчи тайыбыз болду. Урматтуу достор, сиздерге көрсөтүүчү экинчи өспүрүм дагы даяр болуп чыгып келди. Ак тилек эки өспүрүм бири-бирине окшош түспөлдөш экен, Мунун айырмасы бир аз айтып кете турган болсок, бир аз жоонураак экен. Жоонураак, анан Кашкасы дагы бөлөгүрөөк. Бою бир аз бийирээк го дейм бул. Бул канча чыгып калат экен бою? Бою 1.65. 1.65. Жашычы бунун жашы кандай болуп калды? Жашта 2,5. 2,5 жашар. Кыман, Бул парада кандай болду? Парадасы ака полтияж менен данчак аралаш. Полтияж менен данчак аргындаштырылган. Жоон анан өтө тез келет экен да. Бул Кыргызстанда эле туулган болуш керек. Кыргызстанда эле туулган, бирок өтө тез жылда. Сага кайсыл жактан келип калды бул? Бака мага Нокаттан келди. Нокат тараптан келди, Шунда тездигин өтө камердин да жоон болгону менен өтө тез жылып кеткен ака. Бул тарбиялап атса, удакаласа торпоктун ортосунда тура турган ат. Торпоголактардын ортосунда, Азыр эле ушунча жоон дагы жооносу. Бирок мындай өтө эле жанагы тяжеловоздан эмес экен, Полтияж менен данчактын аргыны алып келди, бирок өтө тез. Жакшы, мындай сиздерге бир жакындан көрсөтө алайлы, кабак баштарынан көрсөтүп, андан соң баскандарын, чуркагандарын сиздерге толук көрсөтүүгө аракет кылабыз. Көкүрөктөрүн көрсөңүздөр болот, колтуктары да жайында экен, кенен экен. Бул така болгон бекен? Болгон экен, Жооштугу кандай болду, жооштугу? Колго жоош. Мингенде өзгөрөт. Жакшы. Эми жакшы нерсе, буга тарбия керек, Ушу алдыга бир бастырып коесузбу, чат аягынан бир көрүп коелучу. Жакшы, бери кайры. Басыктарынан да көрүп койсоңуздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Бастыра беребиз. Бери кайры. Бастары ордунан токтоп кайрылгандары жакшы экен, жаныбар. Чаап көрө алабызбы? Бир чаап көрөйлү анда буну дагы, Чуркаганын бир көрүп коелу. Кайсы тарапка кое бересиң? Ушул жака кое берем, Жакшы, кетиштери жакшы экен. Жакшы, өтө сонун. Айткандай эле, чуркагандары жеңил экен. Өзүн алып жүргөндөрү да жеңил экен. Көрүп турсаңыздар. Жакшы болот. Кыймылдарын көрдүк, чуркагандарын да көрдүк. Эми алуучу дагы өзү жакындан келип көрөт болуш керек. Сиздерге кыскача маалыматын берип көрсөтүп турабыз. Баасын айтайлычы, канча дейсиз бунун баасын? 3,5 миң долларга. Сүйлөшүүлөр болот да. Сүйлөшүү болот. Пайыздын баскан турганы баары жакшы, келишкен жакшы. Тугон таза. Кайманаты Томпа. Кайманаты Томпа деп койдуң, Мындай жоондугуна карабы? Жоон ылдам нерсе экен, ошого Күлкүн дарыянын чыгып турат. Томпа деп Кайманат Томпа. Биздин жалпак тилде айтканда көшмөр ат экен деп койсок да болот экен. Айтылыш баасын уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Андыктан өзүңүздөр чалыңыздар, байланышыңыздар. Сиздер дагы ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мөлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Mr. Cage каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.